Ассаламу алейкум, урматтуу Adex Құрылыс компаниясынын YouTube каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин болочоктогу кардарлар, көрөрмандар. Биз азыр Балыкчы шаарында, Балыкчынын центринде эле Толокмолдо деген көчөнүн прям жээгинде жайгашкан 140 квадрат метр болгон үйүбүзгө келип калдык. Бул үйдү биз 2023 жылы салып бергенбиз туугандар. 2 кабаттуу 140 квадрат метр болгон үй. Өзүңүздөр көргөндөй бул үйдү биз дагы ар дайымкыдай 90% деңгээлге чейин салып бергенбиз. 90% деңгээлин бүтүрүп, полностью фундаментин коюп, стенасын көтөрүп, крышасын жаап, фасадын жасап, терезелерин, сырткы бургон эшиктерин, лестницаларын коюп, даже могул терезенин сыртында турган откосторунан бери полностью биз бүтүрүп бергенбиз. Сыртынан кардар кайсыл жумушун кылган, кайсыл жумушун силер кылгансыңар десе, бул жерин фундаментин көрүнүп турган обшивкасын кардар кылган дагы, калган бүт баардык вагонкалардын обшивкаларын, водостокторун, ветровый карнизлерин полностью биз бүтүрүп бергенбиз туугандар. Азыр бул үйдүн 2 кабаттуу болгон үй, планировкалары да өтө сонун экен туугандар. Ичинен бисмилля деп кирип көрө берели. 140 квадрат метр болгон менен аябай эле чоң көрүнөт экен да. Киргенде бул жер негизи лестничный площадка болчу. Бул жерди кардар өзүнө чаккан колдонуучу кольцо болуптур да. Азыр бул сырткы бургон эшигин дагы биз коюп бергенбиз. Бул үйдү биз 3 миллион сомго салып бергенбиз 2023 жылы туугандар. Азыр ушундай үй салдырам десеңиз 3 миллион 400 миң сомдун тегерегинде айланат. Андан аз болуп калышы мүмкүн, андан кымбат болуп калышы мүмкүн. Ал сиздин тандооңузга жараша, тандаган материалдарга жараша сумма өзгөрө берет. Киргенде ушундай болгон кольцосу бар. Ар дайымкыдай эле биздин кольцодо электрошит орнотулган туугандар. Бул жерде диф автомат деп коет. Ушул жерден ар бир точканы өчүрүп, жандырып, байкап турганга мүмкүнчүлүк бар. Бир эле точкадан ысымак түгүл, даже чырт эле замканье тийчү болсо, бул диф автомат автоматически ошол точканы өчүрүп коет дагы. Мындайча айтканда, өрт коопсуздугун жана башка коркунучту алдын алууга өтө жакшы деп айта алабыз. Андан киргенден кийин эле ушундай лестничный площадка, площадканын түйүн жоң колдонбойн деп ушундай кир машина коюп, пряжный кылып колдонуп аткан учуру, ал эми бул биринчи кабаттын сан узул бөлмөсү туугандар. Бул жерде полностью шарттары бар. Аристондор ийилинген, эч кандай маселеси жок эле. Ушундай болгон 80 литрлик аристондорду биздин сип панелдерге ийиле берсеңиздер болот туугандар. Андан эч маселе жок. Азыр эми бул жердин эң сонун болгон жери ушундай болгон билтейген ТВ зона кылып коюптур. Бул жагында өзүнүн островогу менен кухня гарнитурлары дагы өзүңүздөр көрсөңүздөр өтө сонун болуп, үйдүн прям сулуулугу сонун болуп турат дагы. Буларды дагы эч маселеси жок эле иле берсеңиз болот туугандар. Бул жана айтып кеткендей эле 140 квадрат метр болгон 2023 жылы 3 миллион сомго салып берген үйүбүз туугандар. Азыр эле сиз уже азыр кыш сезону, биз уже стройканы токтотуп койгонбуз. Эртең марттан баштап биз кайра стройканы баштайбыз. Ошол моментке чейин сиз сметасын тактап, өзүңүздүн проектиңизди тактап, өзүңүзгө жаккан үйдү, мындайча айтканда кыялданган үйүңүздү ишке ашыруунун биринчи кадамдарын кыла бергенге өтө сонун мүмкүнчүлүк туугандар. Бул жак биринчи кабаттын бир уктоочу бөлмөсү. Бардык кардарларга сунуштайбыз негизи. Ар бир 2 этаж үйдө жок дегенде бир уктоочу бөлмө болуш керек. Не дегенде биздин эртең өзүбүздүн дагы жашыбыз келип картаябыз, болбосо ата-энебиз конокко келет, 2 этажга чыгып кыйналбастан биринчи кабатта бүт өзүнүн санузулу, кухняга жакын, ылдыйда эле болгону өтө сонун болот туугандар. Лестницанын обшивкаларын көрүпсүздөр, өтө сонун болуп турат. Аны бул 2 кабатка чыгып кетип атканда, могу жерде рекуператор деп коет. Бул жерден сырттан таза аба кирет дагы, биздин вентиляционный системалар аркылуу ичиндеги эски аба чыгып кетет дагы. Үйдө аба алмашуу системасы жакшы болот. Бул
эс алганга жакшы, ал вентиляционный система деген биздин уктап эс алганыбызга жакшы, еще үйдө аба алмаш системасы жакшы болот. Айнектер тердебейт дагы, буштарда плесень деген сыяктуу маселелер болот. Плесень деген эң чоң ооруларды алып келчү нерселер туугандар. Ошон үчүн ар бир үйдө вентиляционный система болушу шарт туугандар. Сиз кирпич үйдө жашайсызбы, спискалок үйдө жашайсызбы, айырмасы жок. Бирок вентиляционный системаны обязательно орнотулуш керек. Бул экинчи кабатка көтөрүлгөндөгү экинчи кабаттын санузул бөлмөсү. Бул жерде дагы сонун кылып керамограниттер менен обшивка кылып өзүнүн жеке аристондорун орнотуп коюптур туугандар. Экинчи кабатында 3 уктоочу бөлмөсү бар. Биринчи эле уктоочу бөлмөсүнө кирсек, ушундай болгон сонун бул жагына ТВ зоналарын орнотуп коюптур. Бул жерде ар бир точкаларды биз сиздер менен кеңешип туруп, мындайча айтканда, кардар менен биздин дизайнерлер отурат дагы. Сизге бул жака мондой точка койсоңуз ыңгайлуу болот. Точкаңыздын бийиктиги монча болсо, кечинде жатарда телефонуңузду сая жатканга бул жерге точка коюш керек. Болбосо чачыңызды кургатып атканда фенге могу жерге коюш керек деген сыяктуу сунуштар менен ортодон келишип туруп бир система кылып дизайнерский проект кылат дагы. Ошол проекттин негизинде биздин усталар жумуш алып барат. Могу жерде өзүңүздөр көргөндөй точкасы дагы, антеннасы дагы, даже Wi-Fi'дын проводторунан бери полностью биз электромонтажды заранее жасап кеткенбиз. Эртеңки күнү биздин дуалдарды демонтаж кылып, ушул сыяктуу нерселер болбош үчүн биз алдын ала бүт бардыгын ойлонуштуруп жасап берип койгонбуз туугандар. Ал эми азыр экинчи уктоочу бөлмөсүнө кирели. Экинчи уктоочуна киргенде бул азыркы жашап аткан хозяиндердин өздөрүнүн уктоочу бөлмөсү экен. Сонун кылып ушундай болгон үйдүн сочетаниясына келчү мебелдерди коюп, бул жака ТВ зоналарын жасап, ушундай декоративный рейкаларды кадап, сонун кылып ремонтун жасап коюптур туугандар. Ал эми бул үчүнчү уктоочу бөлмөсү. Мен жана айтып кеткендей 90% деңгээлине кайсыл жумуштары кирет дагы, именно биз силерге 90% деңгээлге чейин салдырып туруп, калган жумуштар бизге кайсыл жумуштары калат деп суроо берсеңиз, мынакей биз фундаментин коюп, анын засыпкасын кылып, стенасын тургузуп, крышасын жаап, фасадын жасап, ветровой карниз, водостокторун жасап, сырткы фартуктарын полностью терезелерин сыртында турган уголокторун жана сырткы бронь эшиктерин кылабыз дагы. Сыртында почти 100% эле жумуш бүтөт. Сыртында сизге калчу жумуштар болсо, фундаменттин обшивкасы эле калат да. Аны да табитиңизге, чөнтөгүңүзгө жараша кылып алсаңыз болот. Кылбай эле койсоңуз болот, потому что биз деген корейский ополовкалар менен кылабыз дагы. Биздин фундаменттер өтө гладкий болуп, теп-тегиз болуп турат. Ичинен калчу жумуштар болсо, биз мына бир кабаттуу үй болчу болсо, бир кабаттын ичине эң минимальный жерин 10 см кылып туруп жылууланган стяжка коюп беребиз. Жылууланган стяжканын үстүндө наливной пол коебуз. Полуңуз теп-тегиз болуп турат дагы. Эртеңки күнү сиз наливной полдун үстүнө теп-тегиз болуп турганда бул подложка салып туруп эле ушул сыяктуу паркет салып алсаңыз болот, ламинат салып алсаңыз болот, же ошол наливной полдун үстүнө эле линолеум салып алып эле жашай берсеңиз болот туугандар. Ал эми стенасы болсо, биз стенасын сип панель менен урабыз. Бул сип панель болсо, өзүңүздөр билгендей структурный изоляционный панель деп коет. Бул 17 см болот дагы, 14 см пенопласт болот, 1,5 см ОСБ менен ОСБ 3 дегенди коебуз. Бул огнебиозащита болгон, обработанный, сырты лакированный и влагостойкий эң сапаттуу ОСБдан колдонобуз. Эртеңки күнү сизге жакшы кызмат кылып берчү деп. Ал ОСБдан кылган сип панелдин сыртынан эле биз кааласаңыз гипсокартонду сразу чаптайбыз дагы, анын үстүнө шпаклевка тартып сизге өткөзүп беребиз. Же болбосо ошол тургузулган стенанын сыртына гипсокартонду сразу чаптабай эле биз каркас токтурда чаптап беребиз. Ал деген эртеңки күнгү микротрещиналарды алдын алуунун эң сонун жолу болот туугандар. Потологуна болсо, кааласаңыз биз потологун сип панель менен жаап беребиз дагы, кааласаңыз биз сиздин потологуңузга жылууланган стяжка коюп беребиз туугандар. Стенасына сизге калчу жумушу болсо, биз бир слой шпаклевкасын тартып өткөзүп бердик. Экинчи слой шпаклевкасын финишныйын тартасыз дагы, шкурка кыласыз дагы, кааласаңыз краска кылып коебуз, кааласаңыз обой чаптап коебуз. Кааласаңыз ушул сыяктуу азыркы чыгып аткан
бамбуковый панелдерден дагы сонун кылып жасап алсаңыз болот. Потологун кааласаңыз натяжно тартып коесуз. Если сиздин потологуңузду декоративный мындай парящий кылып ушул сыяктуу бир башкача кылам десеңиз, анда ал жумуштарды биз сизге калтырабыз дагы сип мойдон же болбосо жылууланган сетчка куюлган мойдон тапшырып беребиз. Если түптүз эле кыла турган болсоңуз, анда биздин усталар могу стенаны гипсокартон чаптап атканда чогуу чаптай кетет туугандар. Ошондо сизге калчу жумуштарды түшүндүңүз да. Азыр полуна болсо паркет кылып аласыз дагы, стенасына экинчи слой шпаклевка шкуркасын кыласыз дагы, кааласаңыз покраска, кааласаңыз обой, потологун кааласаңыз гипсокартон, кааласаңыз натяжный кылып аласыз дагы, междукомнатный эшиктерди, ваннадагы кафель, унитаз деген сыяктуу жумуштарды кылып аласыз. Бүт сантехнический системалары, электромонтаждары, вентиляционный системалары полностью жасалган туугандар. Бул жерде ар бир нерсе эле суммага түздөн түз таасир этип коюшу мүмкүн. Ушул үйдө эле экөөбүз бир моментте салып туруп, сиздин терезеңиз ак болсо, мен коричневый тандасам, экөөбүздүн суммабыз бирдей чыкпай калат. Могу жерде биздин вентиляционный системалардын да түрлөрү бар. Вентиляционный система. Мисалы, бул естественный вентиляция болсо, сиз принудительный вентиляция койсоңуз, ал аба алмашуу системасын жакшыртат дагы, соответственно, сумма жагынан бир аз таасир этет туугандар. Ошон үчүн ар бир материал, ар бир баа сиздердин каалооңуздарга, тандооңуздарга, чөнтөгүңүздөргө жараша болот туугандар. Ушул сыяктуу кызмат керек болсо, ушундай сип панелден жип жылуу үй керек болсо, ар бир бурчу кызмат кылчу үй керек болсо, Ad Explorer компаниясына кайрылсаңыз, ар дайым кызмат кылып бергенге даярбыз.